Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ала качып кетти деп эсептелген Айзаданын аянычтуу окуясы коомчулукта милицияга карата катуу нааразычылыкты пайда кылды. Сын көз караштагы саясатчы Равшан Жээнбеков УКМК тарабынан сурак берип чыгып билдирүү кылды. Жеке бийликти орнотууга багытталган референдумга каршы саясатчылар тарабынан оппозициялык маанайдагы Турам партиясы бет ачаарын өткөрдү. Бурулайдын өлүмү бизге сабак болгон жок. Ала качып, милиция имаратында өлтүрүлгөн Бурулайдын тагдыры кайталанды. Чак түштү ала качып, муунтуп өлтүрүлгөн Айзаданын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурду. Бийликке сын айтып комментарий жазгандарды 2 саатта тапкан укук коргоо органдары кызды уурдоо фактысына ыкчам чара көрбөгөнү элдин кыжырын келтирип жатат. Ала качуу бул жапайычылык, кийинкиси ким, зомбулук качанга чейин уланат деген жоопсуз суроолор митингде жаңырды. 5 апрелде ала качып, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү 2 күндөн кийин шаар четиндеги талаадан табылды. Унаа ичинде өлүп жаткандарды көрүп, чабан милицияга кабарлаган. Окуя ала качкан эле күнү болгон сыяга. Милиция билдиргендей, кызды ала качкандардын бири 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев кызды кыйнап, муунтуп өлтүрүп, андан соң өзүнө бычак сайып каза болгон. Кызды ала качууга катышкан дагы 2 бала болгон. Алардын бири дароо, экинчиси бүгүн кармалды. Алар 89 жана 92 жылкы балдар экен. Ал арада баланын кызды өлтүрөр алдында апасына сүйлөп жаздырып жиберген аудиосу тарады. Анда Айзаданы сүйөрүн, аны жылдап күткөнүн, ансыз жашай албасын айтып ыйлаганын угууга болот. Кечирип коюң, мен ушундай бала төрөп койгонуңузга. Мен сүйүп калдым, апа. Мен Айзада үчүн жашай албайм. Айзаданы мен ушунча күттүм, мен Айзаданы мен сүйдүм. Ал мен башкадан жашайлы, башкадан баштайлы десем дагы болбоду. Mesela güç dedi bu. Бир айтты күт деди. Макул деп күттүм. Экинчисинде дагы алдады, дагы күт деди, дагы күттүм. Үчүнчүсүндө мен эч кандай ишине турган эч нерсем жок, мына жанымда олтурат. Буга чейин 5 апрелде Медаров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинен 3 бала кыздын колун толгоп, машинага салып кетишкен видео интернетте тараган. Кыздын туугандары ошол эле күнү издеп милицияга кайрылышкан. Бирок милиция издегендин ордуна сарсанаа болбогула, той жейсиңер деп издөө ишин кечиктиришкен. Бүгүн болсо милиция маалымат жыйын куруп, кызды убагында таба албагандыгы үчүн туугандарынан жана коомчулуктан кечирим сурап, ал эми кызды убагында табууга бюрократия тоскоол болду дешет. Ошол эле күнү бардык жака багыттамалар, башкача айтканда, орусча айтканда ориентировкалар регион боюнча берилген. Андан сырткары перехват операция деп коебуз. Перехват операциясы берилген. Бизде бүгүнкү күндө УПСМдеби жанагы патрульный милиция жүрүп атпайбы? Ошолордун жөө жүргөндөрү дагы бар. Машина менен патрульда жана мигалка менен жүргөндөр дагы. Ошолордун бардыгына, участковыйларга, бүт шаардагы иштеген кызматкерлерге бардыгына багыттамалар берилген. Андан сырткары региондорго да багыттамалар берилген. Эми биз баягы тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн, ошол кылмышка шектүү болгон бардык атуулдарды өз убагында мыйзам чегинде чара көрүү үчүн көп нерселерди коомчулукка айтканга мүмкүнчүлүк мыйзам жол бербейт. Милициянын айтымында Замирбек Теңизбаев Россияда 3 рет соттолуп камалып чыккан. 2008 жылы тоноочулукка айыпталып, 3 ай жаза өтөп чыгып, 2009 жылы Красноярск соту тарабынан кайра эле тоноо беренеси менен 2 жылга кесилген. 2012 жылы Москвада каракчылык боюнча 5 жыл 6 айга кесилип отуруп чыккан. 2017 жылы түрмөдөн чыгып Кыргызстанга депортацияланган. Ошондон бери Кыргызстанда такси айдайт. Батирден чыгып, акыркы 2 айдан бери унаасында жашап жаткан делет. Ал тургай үй бүлөлүү, 2 баласы бар экен. Айзаданы буга чейин 2 ирет бычак такап коркутканы белгилүү болду.
Айзада Замирбек менен 1 жыл мурун таанышып, жолугуп жүрүшкөн. Кийинчерээк баланын психикалык саламаттыгына шек санап кача баштаган. Туугандары жашырып, бала такыр артынан калбай жүргөн. Бир жолу ала качканда көрүп калышып, артынан барып куткарышкан. Ошондон кийин ал чет жака кетип кутулмакчы болуп, 16 апрелге Түркияга билет алган. Bir sutkanın içinde anayı bıkaçılar öldürüp, anadaki montup, anadaki öldürüşkön. Biz de milisalar olsa bunu belki malakaçı bolgon dep karmağı ölçkan. Astafma geçişsin. Окуядан кийин коомчулук милициянын ишине нааразы болуп, министрликтин алдына митингге чыгышты. Алар министр Улан Ниязбековду чүй милициясынын жетекчисин отставкага кетсин деп талап коюшту. Saat 7:30 militsiyага заявление келип түшкөн. Эмнеге кыймылдашкан эмес? Телефон чалуу болгон экен. Неге ошол телефон? Мында керектүү учурда бир паста таап алышат. Эмнеге ушундай учурда адамдын өмүрү коркунучтуу болуп аткан учурда ушунчалык кайдыгерлик менен ушундай көз караш кылып койгон үчүн мына ушундай күнгө жетип атабыз. Демек, бунун баарынын башында турган ким? Министр. Министрдин жоопкерчилигине түздөн түз байланышы бар. Министр кетсин, биз могу жерде чогулган элдер биз министрдин жумуштан кетишин жана татыктуу министр келишин талап кылабыз. Өзү дайындаган, өзү койгон, 2 күндүн ичинде эч нерсе реакция кылбаган милиция бизге керекпи? Бизге кереги жок. Ар бир үй бүлөдө мындай трагедия болуп кеткенге мүмкүнчүлүк. Кыздарыбыз барыбызда бар. Анан эмне чоңдордун кыздары болсо, баарын көтөрүп издешмек. А жөнөкөй рядовой кыз болсо даже куда келет деп отуруп алышты да. Ошон үчүн Садыр Жапаровка дагы отставка. Мен бу жерге досум менен келдим. Досумдун чырактай өлтүргөн кызы бар. Мен ошону эстеп азыр коркуп атам. Менин карындаштарым бар солкулдаган. Эмне болот тагдыры? Ушунда бири-бирибизди, карындаштарыбызды коргой албаган коом түзсөк, эртең алардын артынан баарыбыз саксактап жүрөбүзбү? Кайсы бирин коргоп үлгүрөбүз? Достор, министрди макул отставкага кетирели дейли. Аны менен маселе чечилип калбайт. Аны менен биз мамлекеттик органдардын сергектигин, мамлекеттик органдардын ушул маселеге кайдыгер карабаганын калыбына келтире алабыз, ошого жетише алабыз. А бирок коомчулук өзүбүз дагы ойгонушубуз керек да. Ала качуу эч качан салт болгон эмес. Илгери мажбурлап ала качып келсе, чоң айыпка жыгылып, согуш болгон керек болсо. Ала качуу бул салт эмес. Илгертен көөнө кыргыздын тарыхында дагы кылмыш болуп келген. Митингчилер тобу андан ары өкмөт үйүнө барышты. Аларга премьер-министр Улукбек Марипов чыкты. Ал кыздын трагедиялуу өлүмү боюнча экспертиза дайындалганын, анын жыйынтыгын күтүү керектигин айтты. Ал эми министр Ниязбековдун отставкасы боюнча маселе бийлик тарабынан каралат дейт. Мен айта албайм ким күнөөлүү экенин бул боюнча. Айзаданын өлүмү боюнча митинг Ош шаарында дагы өттү. Милицияга ала качууга каршы иштерди күчөтүү талаптары коюлду. Бүгүн Айзаданын сөөгү Балыкчы шаарында жерге берилди. Президент Садыр Жапаров Айзада Канатбекованын өлүмү менен аяктаган окуяга байланыштуу пост жазды. Ал 27 жаштагы Айзаданын уурдалып киши колдуу болгонун, терең кайгыруу менен кабыл алганын белгилеп, кыргыз милициясын мыйзамдуулук менен тартипти биринчи орунга койбогону үчүн сындады. Президент Айзаданын жакындарына көңүл айтып, бул окуяны өз көзөмөлүнө алганын, жооптуулар катуу жазаланаарын билдирди. Айзада Канатбекованы ала качкандыгы жана анын өлүмү жөнүндө кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым.
Коомубузда кыздарды мажбурлап никеге тургузуу дагы деле орун алып жатканы кабыл алынгыс көрүнүш. Айзаданын башына келген окуя анын үй бүлөсү үчүн гана эмес, биздин жалпы мамлекетибиз үчүн бул чоң трагедия. Кыз алагачуу, кыздарды зордоп кармоо менен аларды эркине койбой никеге турууга мажбурлоо ар дайым трагедияга алып келет. Тилекке каршы алагачуу үчүн жазалар катаалдаштырылгандыгына карабастан уурдап кетип, мажбурлап никеге тургузуу жаштар арасында алигиче болуп келет. Бир нече жыл мурда мындай трагедия Бурулайдын башына келип, бир адам ага үйлөнөм деп алагачууга аракет кылган. Бурулай ысымы кыргызстандыктар үчүн эстен кеткис ысым катары калды. Кылмышкер жасаган иши үчүн соттолду. Бурулай болсо үй бүлөсүнөн ажырап, бул дүйнө менен түбөлүккө коштошту. Мындай окуялар болбошу керек. Алагачуу менен никелешүүгө мажбурлоо мыйзам чегинде катуу жазаланышы керек. Алагачууга жана жарандарды күч менен кармоого салым кошкондор үчүн кечирим болбошу керек. Айрыкча Ички иштер министрлигинин иши жөнүндө айтып кетким келет. Коомубузда мыйзамдуулук жана тартип биринчи орунда турушу керек. Муну эч ким унутпашы кажет. Айзада Канатбекованы алагачып, ага ушунчалык ырайымсыз мамиле кылган кайгылуу окуя тарыхта алагачуунун акыркысы болушу керек. Азыркы өнүккөн коомдо буга такыр жол берилбеши керек. Мындай кылмыш иштери үчүн баардыгы жазаланышы зарыл. Мен Айзада Канатбекованын ишин жеке көзөмөлүм алам. Бул иш аягына чыгарылышы зарыл жана жазасы сөзсүз болот. Кыргызстандын баардык жарандарын, эгерде кыз алагачуу аракеттерин көрүп калса, кайдыгер карабоого чакырам. Ар бир кыргызстандыктын өмүрү жана эркиндиги баарынан жогору турат. Айзада Канатбекованын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Белиңиздерди бекем бууңуздар. Бул каргашалуу окуяга түздөн түз катышкандар мыйзам чегинде катуу жазаланат. Жогорку кеңештин жыйынында тынч башталган жок. Депутаттардагы Айзада Канатбекованын өлүмү тууралуу маселени көтөрүштү. Айрым депутаттар кыз алагачууга каршы жогорку кеңештин ичинде пикет кылууга жетишти. Жогорку кеңеште коомдук проблемаларды байма-бай көтөрүп келген саналуу гана депутаттар бар. Эгер алар болбосо парламенттин бүгүнкү жыйыны тынч эле өтмөк. Бир топ эл өкүлдөрү Айзада Канатбекованын өлүмү тууралуу окуянын чоо жайын ички иштер министри өзү келип түшүндүрүп берүүсүн талап кылышты. Безусловно, сегодня мы можем продолжать рассматривать в обычном режиме вопросы, законопроекты, где одно слово меняется на другое. Но я думаю, что парламент не имеет моральной ответственности не рассмотреть сегодня вопиющий случай по бездействию правоохранительных органов, рассмотреть ответственность руководства соответствующих правоохранительных органов в связи с убийством девушки. Это не первый случай. Это только те случаи, которые выходят, которые стали известны обществу. А сколько тех судеб, которые сломали? Вот так вот просто украли как какую-то вещь и убили. А сколько изнасилованных, избитых? Сколько это может продолжаться? Ну сколько, скажите? До каких пор? Мы все время заняты только политикой. А когда мы будем заниматься экономикой? Когда мы будем безопасностью людей заниматься? Депутат Эмиль Токтошов парламент жыйынында кыз алагачууга каршы плакат жазып, пикет кылганга жетишти. Бизге Бурулайдын өлүмү сабак болуп тур. Мен жалпы ушу Кыргызстандын эркектерине кайрылып кетелем. Барыбызда эже карындаш бар, кыз бар. Качан кыздарды сыйлаганды үйрөнөбүз. Мына бизде мыйзам бар эле, демек мыйзам иштебейт экен. Биз эми коллегалар келди дагы мыйзамды күчтөндүрөлү. Коомчулук канчалык талап кылбасын, ички иштер министри Улан Ниязбеков бүгүн караанын көрсөтпөй койду. Жогорку кеңештин жыйынына дагы орун басарын жөнөтүп, парламентти тоготпой жаткандай таасир калтырды. Сегодня утром, когда вносили депутаты предложение заслушать информацию, приглашали министра внутренних дел. На самом деле вообще это уровень премьер-министра, правительства в целом, потому что вопиющая ситуация. Где на сегодняшний момент находится министр? Мы с коллегами вышли, говорили с митингующими людьми, которые негодуют совершенно справедливо. К ним министр не вышел. Прячетесь от своего народа? Здесь должен быть министр, он должен дать информацию. Это не уровень Жогорку Кенеша. Уважаемые Турагай, я прошу обеспечить
участие министра на заседании. Элден качканды, жоопкерчиликтен качканды токтоткула. Министр өзү келсин, өз башы менен жоопкерчиликти алсын мойнуна. Мындай болбойт. Эмне деген оюндарды кайра эле кылып атасыңар? Болбойт мындай. Биз элге чыгып келдик, алар бизге талап коюшту. Министр жооп берсин. Министр келип бияка трибунага жоопкерчилигин тартып, өзүнүн сөзүн айтсын. Депутаттардын талабынан соң жыйынга өзү келип катышууга аргасыз болду. Ал маалымат берип жатып, окуяны иликтөө үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалганын билдирди. Издөө жүрүп жаткан учурда Замирбек Теңизбаев дагы, Айзада Канатбекова дагы милиция кызматкерлери менен телефондо сүйлөшкөн. 5-inde ушундай болуптур, 7-сinde табылды. Канчасында өлтүргөн? Кайсы күнү? Бүгүнкү судебник медициналык эксперттин жыйынтыгынын негизинде ошо 1,5-2 сутка тегерегинде айтып атат. Көрдүңүздөрбү, силер кылмышкерге 2 күн эркиндик бергенсиңер. Эгер дал террорист болгондо, террорист 2 күндө Бишкекти талкалап салат. Үчүнчү, бунун үчүн криминалист болуп дагы, следователь болуп, топор болуп да кереги жок. Сиздерге 2 жолу связга чыгып атат. Жигит дагы, кыз дагы. Кантип ошол Месте району телефонун чалган билбейсиңер. Же силердин аппарат 80-жылкы, же силердин следователь криминалист. Таптакыр шалакы кайдыгер адам да. Ой, Москвада 10 миллион адамдын арасынан бир адамды 1 саатта суруп чыгып атат. Бул же кайдыгерлик, же шалакылык. Мен таптакыр ишим азыр пилинг деген бар. Булар сүйлөшкөндөн кийин кыска убакыт сүйлөшүп туруп, телефонун өчүрүп, симкасын чыгарып салып атат. Ага чейин регистрация болдур, кайсырын звонок болгондо. Антенна деген бар да. Анын үчүн связь болуп кереги жок. Бирөө чалды, экөө чалды. Депутат Дастан Бекешев кайгылуу окуя милиция кызматкерлеринин шалаакылыгынан улам болду деп эсептейт. Мындай кырдаалда министр Улан Ниязбеков моралдык жоопкерчилигин сезип, отставкага кетиш керек дейт ал. Моюна жоопкерчиликти аласызбы? Сезебиз, алабыз моюнубузга. Кантип аласыз? Мына мурунку министр ушундай бурулай каза болгондо ал дагы айткан. Жоопкерчиликти сезем, бирок чындыгында мына азыр эле дагы эле ал жок, качып кетти. Саясий жоопкерчилик сөзсүз болуш керек. Сиз жумуштан кетсеңиз, өзү мындай арызды жазып, башка министрлерге дагы бул хотя бы сабак болот да. Бүгүнкү окуя эки үй бүлөнүн эле трагедиясы эмес, бул бүтүндөй кыргыз элинин трагедиясы. Эгерде мындай окуялар кайталана берсе, Кыргызстандын инвестициялык саясатына, туризмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок эгемендүүлүк алган күндөн бери тартип сакчыларына элдин ишеними артпай келет. Ушул түштөн кийин баары, премьер-министри дагы, президенти, спикер бардыгы айтат, мен биз көзөмөлүбүзгө алдык депчи. Силердин көзөмөлүңөргө алгандан эмне пайда түштөн кийин? Адам өмүрү кыйылып, болор иш болгондон кийин. Экинчиден, мен эми бул маселе боюнча дагы анан жалпы дагы урматтуу ички иштер министринин жетекчилиги, өзгөчө мына шаардык милициянын жетекчиси. Кыргызстанда адамдар, элибиз өзүн коопсуз сезе албай калды. Бүт жерде ушундай. Элибизде маанай абдан начар. Күндө интернетти ачып, мына сайттарды караңыз. Өлтүрүп кетти, уруп кетти, муунтуп өлтүрдү, бүт ушундай жаңылыктар элибизде абдан начар маанай. Бүт аң сезимдүү катмар, бүт Кыргызстандан кетебиз деген эле адамдар. Ички иштер министрин депутаттар 2 саат бою сурак калышты. Жыйынтыгында тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчиликке тартылуусу табышталды. Эми бул үчүн милициянын карапайым бир кызматкери жоопкерчилик тартабы же жетекчилик жумуштан кетеби убакыт көрсөтөт. Саясатчы Равшан Жээнбеков 8 апрелде Улуттук коопсуздук комитетине суракка киргенин билдирди. Ал Фейсбуктагы баракчасына учурда суракта отурганын, өзүнө жакындар аркылуу басым кысым болуп жатканын жазды. Ал Бишкек шаарында судья болуп иштеген карындашы Мира Жээнбековага карата УКМК жалган маалымат таратып жаткандыгын кошумчалаган. Бүгүн УКМК Бишкек шаардык сотунун судьясы мыйзамсыз баю беренеси менен айыпталып жатканын жана бир нече квартиралара соода түйүндөрү аныкталгандыгын билдирген. Бул ойдон чыгарылган саясий иш деп билдирүү калтырды.
Бүгін эртең менен өзүнүн жана карындашынын үйүнө атайын кызматтын өкүлдөрү келип тинтүү жүргүзгөндүгүн маалымдады. Мындан мурда Равшан Жээнбеков азаттыкка маек берип жатып, келген бийликтерге март, апрель, октябрь окуялары сабак болбой жаткандыгы тууралуу пикирин билдирген. Мыйзам долбоорунун авторлары Кыргызстанда кумар оюндарын иштеткен административдик адистештирилген район түзүүнү сунуштап жатат. Алар мындай оюн-зоок комплексинин кызмат көрсөтүүлөрү жабык аймактарда уюштурулуп, чет элдик кана жарандар үчүн иштей тургандыгын жазышкан. Документтин демилгечилери Жогорку кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Калдарбек Баймуратов, Сайдолимжан Жураев, Бейшинали Нурдинов жана Шайлообек Атазов. Документ адистештирилген зоналардагы кумар оюн ишинин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоор деп аталат. Ал парламенттин сайтына 7 апрелде коомдук талкууга коюлду. Бүгін Бишкек шаарында оппозициялык маанайдагы улуттук кайра жаралуу демократиялык Турам партиясынын бетачары болуп өттү. Жеңиш Молдокматов Конституцияга каршы борборунун дагы жетекчиси болуп саналат. Ал жана анын тарапташтары бийликтин мыйзамсыз аракеттерине карата ачык сын пикирлерин айткан, митингтерге чыгышкан. Айрым коомдук саясий ишмерлер мындай саясий күчтүн пайда болушун Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу үчүн болгон күрөштүн жаңы этабынын башталышы катары баалап жатышат. Жеңиш Молдокматов биз бүгүнкү күндөгү иш аракеттерибизди адилеттик үчүн күрөшүүнү улантабыз. Бирок эми саясий бирикме катары аракет кылабыз. Биз күчтүү укуктук мамлекетте жашагыбыз келет. Биз унчукпай калбайбыз жана бийликтин мыйзамсыз иш аракеттерин жана аракетсиздигин ачык сындайбыз. Биздин мамлекеттин ар бир жаранынын үнү жогорку баалуулукка ээ болушу керек деп белгилейт. Кыргызстан менен Венгрия Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү тууралуу келишимге кол коюшту. Документке кол коюу бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында Венгриянын тышкы иштер жана соода министри Петр Сиартонун расмий иш сапары менен Бишкекке келүүсүнүн алкагында өттү. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдиргендей, штаб-квартирасы Бишкекте жайгашкан алгачкы капиталы $50 миллион түзгөн Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Анын ичинен $16 миллион бүгүн, ал эми калган $34 миллион жылдын аягына чейин берилет. Аталган фонддун алкагында Кыргызстандын экономикасы үчүн маанилүү болгон инвестициялык долбоорлор ишке ашырылат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан коронавирустун 3-чү толкунуна 200 миллион сом даярдалды. Бул тууралуу аталган фонддун төрагасы Артурбек Жуманазаров брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында ооруканаларда 227 миллион сомго дары-дармек бар. Бир айлык керектөө 95 миллион сом деп эсептелген. Бизде 227 миллион сом бар. Бул 2 айга кенен жетет. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунан дагы 57 клиникага дары-дармек берилген дейт ал. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери жалпы 89.660 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 85.607 киши айыгып чыкса, 1516 адам каза болду. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.